Сузак районунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жана райондук милициянын кызматкерлери кармалды. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү тоноочулук кылган делсе, милиция кызматкерлери алардын кылмышын жашырган деп шектелүүдө. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана 2 кызматкери кармалган. 9 декабрда кылмыштуу топтун 10 чакты мүчөсү Сузактагы Ырыс айыл аймагында ок атуучу жана башка куралдарды колдонуп каракчылык кылган. Анын кесепетинен бир нече тургун жабыркап, бир жаран бычактан жаратылып ооруканага жеткирилген. Жабырлануучулардын кайрылганына жана жетиштүү материалдардын бар экенине карабастан, Сузактын милиция кызматкерлери кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча тийиштүү чараларды көргөн эмес. Tergov ketip atat dedi. Dedim, üşebeysinmi dedik. Nomeri bolat, mana adam bolat dedi. Biz polni tergovga qanday jardam kerak bo'lsa berdik ularga. 100% jardam berdi. Polni el jardam berdi. Baribir jiyintik bo'lgan yo'q-da bu. 3 kun, 4 kun tuni menen ham jatdik-da o'sha yerda. Zakon boyunca kılaylık dedik, mizan boyunca kıl dedik, начальник özü qayırıldık. Asakallar kirip kabinetinde oturdu. Oşunda dağı mizan bolgan yok. Tamam, jiyintik bolgan yok. Ballardan uqtum, üpəyiz qatı kəltə ejib qaldı. Barıb körsək üjü beti qan olub ketken, qoluğa bıçaq деген. Врачтар айтты mı, серьезный emas бар ekan. Қолдағы panjan nimalar üzülüp ketken, mышцалары, paylары. Berdi qıla albayбыз. Именно beti ham singan ekan, uni rentgen qilib maqlish kerak. Qısqасы bu Suzakta qıla albayбыз dedi. Oşqa barып, oşta врачтарга мақласаңар dedi. Окуядан кийин айылдын тургундары бул иш мыйзам чегинде каралышын талап кылып, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн алдына чогулган. Кийинчерээк облустук прокуратура жана ички иштер башкармалыгына кайрылган. Бирок алгылыктуу жооп албагандыктан УКМКга арыз жазууга мажбур болушканын айтышууда. Эми количество бар экен да, ошол биз обращаться кылып, биз ошолорго ишенип кирип, анан чечип бергиле закондун негизинде дейилди. Бирок результат болгон жок да. Результат болгон жок. Ошон үчүн биз жогоруга кайрылышка мажбур болдук дейм. Бул результат чыгыш керек да. Обул прокурорго кайрылды, УДГга кайрылды. У жерден бир бизге жыйынтык кылып берген жоклар. Bir баланы үшөдү, калган үшөген жок. Кийин биз ахиринен торгога кайрылдык. Кайрылдык менен сразу 2 күндө жыйынтык чыгып, эл уже разы болду азыр. Калган оргерлерден хамасынан наразы болуп, бизге жыйынтык болгондон кийин ошондой болот экенди. Biz mizan boyunca çağrı kör belgiledi yapız. Ulardı kama başka kıl degen жерimiz yok. Mizan kanday bolsa, endi Kırgızstanda mizan işleş gerek de endi. УКМК тараткан маалыматка ылайык, Сузактын милиция кызматкерлери кармалгандардан ири өлчөмдө пара алганы аныкталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында кылмыштуу топтун 5 мүчөсү кармалды. Учурда башка мүчөлөрүн кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жакында эле УКМК Кочкор районунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар милиция кызматкерлерин кармаган. Кызматкерлер уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн иштерине күбө болгону менен аларды токтотууга аракет кылган эмес. Ошондой эле бул окуяны жаап жашырууга аракеттенишкен. Учурда уюшкан кылмыштуу топтун кармалган мүчөлөрүнө карата тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Алардын ушул сыяктуу кылмыштарга катышы бар экендигин аныктоо иштери жүрүүдө. Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын кызмат адамдардын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кылмыш жоопкерчилигинен мыйзамсыз бошотуу, шалаакылык жана кылмышты жашыруу сыяктуу аракеттерине карата тергөөнүн жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жеке адамга, мүлккө жана коррупцияга каршы кылмыштар тууралуу билдирген жарандардын кайрылууларына жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарларынын. Милициянын арасындагы мындай окуялардын катталганы ардагерлерди да тынчсыздандырат. Бул жагдай жалпы ички иштер органдарына көө жаап, элдин милицияга болгон ишенимин алсыратат деген пикирде. Мындан улам кызматына карабай мыйзам алдында баары бирдей деген принципти колдонуу мезгил талабы дешет. Кече Кочкор, бүгүн Сузак болуп, мынандай чынын айтканда кээ бир ички иштер кызматкерлеринин кейбіреулерінің жүздері қандай екендігі açık айқын көрініп қалды. Мұны айтышат, бұлар бардығы эле ушундайбы деп. Жоқ, мындай эмес. Эми арада болот экен. Эми бұлар 100 сотрудник болса, ошонун бардығына 5-6 көзүктөп атпайбы. Мыйзамдын гана тилинде сүйлөп, ошо мыйзам менен гана иш алып барыш керек. Бүгүнкү күндөгү биздин бийликтин алдыга койгон талаптарын, милдеттерибизди ар бир милиция кызматкери тагат каршыбыз керек.
эгерде милициянын ичинде ушундай кылмышкерлерге аралашып кеткен терс көрүнүштөрдүн болуп атканы, бул демек биздин коомдо бир топ тарбиясыз адамдардын ушу милициянын катарына келип калганынан кабар берип атат да. Демек милициянын ичин тазалаш керек. Бул окуядан кийин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, бөлүм башчылар жана кызматкерлер иштен алынды. Айрымдарына каттуу тартиптеги сөгүш берилип, милициянын 3 кызматкери өргүүдөн кайтып келген соң жоопкерчилиги каралмай болду. Ошондой эле УКМК дагы аткаруу бийлик органдарынын, укук коргоо жана жергиликтүү көзөмөл органдарынын жетекчилерин эскертти. Жергиликтүү бийлик укук коргоо органдарынын аракетсиздиги жана шалакылыгы кылмышкерлер менен шериктештик катары баланарын эскертет. Өз кезегинде укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана прокурорлор жүктөлгөн милдеттерге ылайык мыйзамдуулукту жана биримдикти камсыз кылышы зарыл. Булар инсандын жана коомдун мыйзамдуу таламдарын коргоо, ошондой эле кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча түзүлгөн органдар болуп саналат. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.